Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз Бишкек шаарыбыздагы Хусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин жалпы активдүү жаштары менен жана ошондой эле төрүбүздүн коногу менен жаштар сүйлөсүн теле долбоору эфирде. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр жана ошондой эле радио угуучулар, бүгүн сиздер менен биз ушул жаштар сүйлөсүнүн теле долбоорунда өтө актуалдуу маселе болгон бул интернет жана агенттин пайдасы зыяны жөнүндө сүйлөшөбүз. Андыктан мына өзүңүздөр көргөндөй эле азыр биздин Кыргызстаныбызда, Борбордо, Бишкекте жана башка жерлерде ушул агенттен башка сүрөттөрдү коюп, башка жакшынакай сөздөр менен таанышып, аркасы келип, бири-бирин көргөндө же болбосо алдашып, сиздер көргөндөй Супер инфодо болгон окуя аягы келип азынып өлүүгө жана ошондой эле Кыргызстаныбыздын жаштарына өтө бири-бирин алдап үйрөнүп баратат. Агенттин жана интернеттин пайдасы жөнүндө сүйлөшөбүз. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын бардыгы алда болот. Жана ушул жаштарга жакындан өзүнүн оюн, насааттарын айтып келген биздин төрүбүздүн куттуу коногу бар. Анда сиздерге тааныштырып өтөйүн. Коомдук ишмер, дил мирөгү, адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Азиз Чотонов конокто. Урматтуу жаштар, ушул интернеттин жана агенттин пайдасы зыяны жөнүндө айтып берсеңер. Анда жаштар сүйлөсүн. Келе жаштар, силерде эми мынакей бул жок, биз жашай албай калдык, 21-кылым. Анда өзүңөрдүн оюңарды айтсаңар. Ассаламу алейкум, урматтуу конок, ошондой эле саламатсыздар, урматтуу студенттер. Негизинен эле бул жашоодо ар бир нерсенин жакшына жаман жагы бар, оң жана терс жагы. Интернеттин пайдалуу жагы биздин күнүмдүк жашообузда ошондой эле 21-кылымда бизге пайдалуу жактары өтө көп десек жаңылышпайбыз. Себеп дегенде биз бүт бардык неме коомчулуктагы дос жарларыбыз менен жакындан баарлашабыз. Ошондой эле мындай акча жагында үнөмдөйт десек жаңылышпайбыз. Ошондой эле сиздер айтып өткөндөй эле жаман жактары да бар. Себеп дегенде мындай адамдарды жаман жолго азгырып, мындай жаман жолго багыттаган жактары да бар. Негизинен биз ар бир нерсени колдонгондо билебиз. Эгер ал любой эле нерсени, бардык нерсени биз жакшы нерсеге колдонсок, ар бир нерсе жакшылыкка кетет. Эгер ошол эле нерсени жамандыкка колдоно билсек, ал нерсенин аягы баары жамандыкка барып такалат. Ошол менен. Бир күндө канча саат агентте отурасың? Мен негизинен агентке кирбейм, бирок интернетке кирем, өзүмө керектүү маалыматтарды алам. Кыргызда жакшы макал бар эмеспи? Алысты жакын кылган кыз тамакта таттуу кылган кыз деп. Ал эми ушунун эле заманбабы алысты жакын кылган сотка, тамакты таттуу кылган өзүңүздөр билесиңер водка деп. Менин байкем же туугандарым шаарда болсо атайын ат башыга келип ошол жерде кезек күтүп, анан телефон телеграфтардан же болбосо сүйлөшүп, шаар жөнүндө сүйлөшчү азыр болсо ар бир эле киши, ар бир эле ар кайсы керек болсо ар кайсы жерден тоодо бойдо жүрүп сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк алат. Ошондуктан бул азыркы убакта заманбап техниканын пайдалуу жагы деп. Кыргыздын башын айландырып атасың. Албетте мен деле мурун агентке кирген, бирок азыр ошо өзүм түшүндүм агенттин мага эч кандай пайдасы жок экенин. Анткени азыр агентке кирип алып ошол жерден киргенде өзүм деле байкадым, логин деп же болбосо таанышканда канча кишиң бар да, ошолор менен мейли бирөө менен жаңы таанышсаң бир күн же 2 күн жакшы сүйлөшө аласың, андан кийин эле ар бирине кандай жакшыбы, эмне кылып атасың, жөн эле жүрөм, жакшы экен, болду ушул эле да. Биринчиден ушу интернеттин пайдасы аябагандай эле чоң. Себеби дегенде азыркы күндө окуу куралдардын бардыгы биринчиден адабий китепке басылып чыгаардан биринчи интернет булактарында электрондук версиясы чыгат да, ошонун натыйжасында убакытты үнөмдөөнүн натыйжасында бардык материалдарды баттап алабыз. Ал эми терс жактарын карап өтсөк, терс жактары аябагандай көп экен да. Биринчиден бул өзүнчө бир интернеттеги сайттар эле бул өзүнчө эле бир саясат да. Ошо интернетти алып чыккан, ошо интернетти түзгөн адам да бир кандайдыр бир саясаттын натыйжасында түзгөн. Эң биринчиси болсо бул экономикалык саясат да. Ошонун натыйжасында интернетти бардык дүйнөлүк жебе кылып алып, ошонун натыйжасында азыр АКШ да түзүлгөн. АКШ ошонун аркасы менен акча таап атат да. Ал эми экинчиден болсо бул ошо динге дагы байланыштуу да. Азыркы күндө Кыргызстанда эле көптөгөн диндер пайда болгон. Ал диндердин кайсыл жагы туура, кайсыл жагы туура эмес экенин билбестен ошо көбүнчөсү интернет булактарында пропагандаланат экен да. Ал ошо динди кандайдыр бир мамлекеттик
тесттен өтөт экен, бирок ошол тестти өткөзүүдөн мурун алар биринчи сектабыз дебестен өздөрүн ошо интернет аркылуу жаштарга пропаганда кылат экен да, жаштар ошонун натыйжасында аларга тартылып кетет экен. Ал эми үчүнчүдөн болсо бул Кыздар канча пайыз тартылып атат? азыркы күндө жаштардын арасында ошо башка ошо секталарга кирип кеткендер аябагандай эле көп да. Мунун эң бирден бир актуалдуу ошол эле убактан агылып келип аткан булагы болуп, ушу интернет булактарында да ага киргенде баардык, мисалы үчүн хипиктер, ошондой эле көптөгөн башка диндерге, башка жерлерге тартылып кетип атат да. Канча досуң бар? Интернетте ушу агентте. Кечиресиз, чынын айтсам, интернетте досторум жок, агентке кирбейм, телефонуман да кирбейт. Бизге агенттин биринчиден пайдасы жагын санасак, биринчиден жакын досторубуз менен тыгыз байланышта болобуз, Москвада болобу же Америкада болобу же Таласта болобу, чыгылып тыгыз байланышта болобуз да, кандай жакшы деп акыбалдарын сурап турабыз. Ал эми экинчиден зыяндуу жагын айтып кете турган болсок, биздин интеллектуалдык деңгээлибиз төмөндөп кетет экен да. Кандайдыр бир, мисалы, тамеки тарткан адамдар тамеки чекпей тура албайт. Тамекини эмнеге тартып атканын түшүнбөй калат. Бир өзүнө адат болуп калат да. Ошол сыяктуу биз агентке кирбей калсак, агенттеги досторубузду ойлоп, кандайдыр бир переживать эткен сыяктуу бир сарсанаа болуп чыгып кызыга бересиң да. Бирөө агентте отурса, сен почтаңды ойлоп алып, мындай бир нерсе боло бересиң да. 24 саатта канча саат киресиң? Мен өзүм агентке кирбейм деле, агентке кирсем бир жарым саат же 1 саат убактымды бөлөм. Ал эми кирген убакта сен эмне кыласың десе, мен ошо туугандар менен, достор менен акыбалын сурашам, анан акырын чыгып кетем. Анан баягы кээ бирөө мисалы колу бош адамдар кирип отура беришет да. Канча кыздын башын айландырдың? Мен кыздын башын айландыра элекмин, бирок өткөндө бир кыз менин башымды айландырып кетти да. Эмне алып айландырып кетти? Айтып өтсөң. Агентте отурам, жазат алмагачы. Привет дейт. Ну привет дедим. Как дела дейт. Хорошо дедим. Как сама десем. Ну хорошо дейт. Вручи меня дейт да. Ой, эмне болуп тынччылыкпы десем, дос кызым экөөбүз ушундай кафетерийде отурабыз, акчабыз жетпей калды дейт. Канча сом жетпей калды десем, 300 сом жетпей калды дейт. Мени вручать этип тур, мен сени эртең таап өзүм берем деди. Азыр до сих пор үмүт менен чалып күтүп жатам. Эгерде Жаштар сүйлөсүн. Мынакей азыр кыздар ушинтип кидайт этип баштады, анда кыздардын оюн уксак. Ооба, агенттин деген жакшы жактары дагы бар, алысты жакындатат, бирок ошол эле учурда жана бала айтып атпайбы, тиги мен деген жарым саатка эле кирем ушундай депчи, туугандар менен сүйлөшөм деп. Бирок эгерде туугандары менен сүйлөшүп, достору менен сүйлөшсө, эмнеге анда кыз кидайт этти да, анычы. Анан кийин ошо плюс эч ким айта албайт то, что только туугандар менен и только жакын достор менен сүйлөшө алам деп. Анткени аяка башкалар да кирет, запрос кидайт этет, ошо туура эмес жазат. Жазганда да туура эмес жазат. Андан плюс грамматика. Тебя деген сөздү ча дейт, там люблю дегенди люблю деп, люлю деп ушундай бир туура эмес эмелерди жазат. Андан плюс ошону дагы агентте жазган нерселерин жашоодо сүйлөп калат да. Нормально дебейт же жакшы дебейт, норм дейт да. Же болбосо нормик, мындай туура эмес формировка. Ошо плюс эмеси жанакы ал деген сүйлөшөт да, бирок ал сүйлөбөйт да. Ал оюнда билет сөздү, а бирок деген сыртка уже өзүнүн сөздөрүн формировка кылып, предложениясын уже сүйлөй албай калат, сөз байлыгы уже азайып калат да. Анан еще плюс эмеси жаш кыздарды көп алдайт. Кимдер алдайт? Жандай карган чалдар кирет, кадимкидей эле кирет, почтаны создавать этет, например, бир 95, может 94, 93 ушундай жаш кыздар менен сүйлөшкүсү келсе, жаш баланын сүрөтүн коет, кадимкидей эле коет, жаш эмесин убактысын коет, мындай мынчанчы там 90-жылкымын же 91 депчи. Красавчик мен блогторго жазат, ой там зацените мою фотку же да бир нерсе депчи. Анан ошентип кыздарды аябай көп алдайт да. Анан кыздар дагы алданып анан менен жылуу сөздөр сүйлөп да бир нерсе деп психологиясын аябай эметет да. Анан ал кыз алданат дагы, анан кийин керкилер бар экен, даже там мага там момпочка или что-нибудь там бир нерсе там малышка мага единица салып койчу да бир нерсе депчи. Анан кыздар деген мен сага жолукканда берем да депчи, кыздар ишенет дагы, анан кийин ошол салып коет единица, даже эмеде агентте мага единица салып койгулачы деп плачу деген статусту коюп койгондор бар да. Ошон үчүн например, кирбей эле койгон жакшы, эң терс жактары аябай көп да. Анткени грамматика айтып атпаймынбы, грамматика жактан аябай бузат.
Анткени биздин деген жаштардын өсүш керек, көп китептерди окуш керек. Анан китептерди окубай эле ошол кыскартылган жазган эмелерди, анан сөздөрдүн предложенияларын формировка кыла албай, сүйлөй албайса, анда Кыргызстандын келечеги каяка барат. Сизди ошол башкалар алдап кеткен жокпу? Азыркы мына жигит болсо кыздар алдап тур. Сизде кандай? Агентке кире албайм деп айтпайм, кирем. Анткени айылда менин эжелерим, байкелерим бар, ошолор менен сүйлөшөм. Башкалар да дружба кидайт этет. Мен деген мага чалышат алар. Кирбейсиңби агентке, бир нерселерди жазып берейин, ошолорду көрбөйсүңбү депчи. Анан ошолорду көрүп берем, анткени сабак боюнча да алар деген бир нерсе изложениялар жаздым, ошолорду көрүп бербейсиңби депчи. Анан советтерди сурайт, ошолорду текшерем, анан алар менен дагы бир нерселерди сүйлөшөбүз. Тууганда болуп да. Анан алдап кеткен жокпу сени? Жок, анткени мен досуң бар? этпейм. Менде бир 25 бар го, 25 бар. Досторум, анан кийин эмелерим, жакын өзүм көргөн досторум, анан туугандарым. Рахмат. Ассаламу алейкум, бүгүнкү талкуунун катышуучулары, албетте биздин урматтуу конок Өзбек Ажы Чотонов. Бүгүнкү цивилизацияда, бүгүнкү коомчулукта бул интернет жана агент деген өтө бир актуалдуу бир процесс болуп эсептелет да. Мунун албетте жакшы жактары да аябай көп. Себеби, мисалга алганда, Кыргыз Республикасы технологиянын аябай арты. Эгер биз тилибизди, динибизди же башка кандайдыр бир жакшы жактарды өнүктүрүш үчүн ушул интернет аркылуу же болбосо ошол сотканын негизинде технологияны чыгарып туруп анан тилибизди, динибизди өнүктүрсөк да болот. Мунун да өтө пайдалары көп. Анан жанагы айдан бери жаштар байкасам өзүн баягы агент боюнча сүйлөп атат да. Агент бир негизи адамзат бирдемкени колдонгондо гана бузат экен. Мисалга отту алып карасак, от бизге аябай жакшы жагы бар. Тамак жасап, аны бышырып жегенде биз оттун жакшы жагын көрөбүз. Качан гана анын колуну күйгүзүп алганда ойноп отуруп, анан оттун жаман экенин билебиз. Агент деле ушундай. Мисалга мен көп досторум менен же болбосо инилерим менен Москвада иштеген жакындарым менен ошо агент сыяктуу байланышам. Кээ бирөөлөрү ушундай карап отурасың, албетте жиниң келет жанагындай. Ал да сени сүйөм, сени жактырам, сенсиз жашоо жок. Бул аябай бул адамзаттык эмени жокко алып келет да. Чын эле жактырып жаткандыр ушул сүйөм деп. Жактырып жаткан мындай болбойт. Адам бирдемкени кылганда аны коомчулукка тартуулаш керек, жүрөгү менен же болбосо баскан турганы менен далилдеп көрсөтүш керек. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы, анда кыздар бар азыр. Айтып атпайбы, айтып суроо берип атпайсызбы? Мүмкүн чын эле жакшы көрүп калгандыр депчи. Кантип жакшы көрөт? Адамды билсең, көрсөң жакшы көрөсүң да. Анан көрбөй эле агенттен эле жазып атса кантип жакшы көрүп калмак? Агенттен деле таанышып, бактылуу талайлуу болгондор дагы бар да. Агенттен ал эми, ал кээ бир деле бир 100%, может 5-6% болбосо, калгандардын баардыгы эле как обычно кадимкидей эле да. Телевизордон деле жакшы көрүп калат бай. Телевизор эми көрөт. Мисалы артисттерди сүйүп калат да. Анан сүрөттөрүн илип, анын баардыгы калп чын эле жакшы көрүп калбайт. Аны менин оюмча, эми может быть болушу мүмкүн, бирок аябай чын эле жакшы көрүп калып, там сүйүп да бир нерсе болсо, анда деген үйлөнмөк да. Көп эле үйлөнбөйт, например, канча эми жылдыздарды сүйүп, аны бирок калып эле калып отушпайбы? сүйүп үйлөнбөгөндөр деле болду да. Үйлөнүш үчүн, жөн эле сүйүш үчүн сүйгөндөр бар да. Агенттен таанышып, ошонун аркасы менен үй бүлө курганга мисал келтирсем, менин тайжам бар. Тайжам ушу агент аркылуу эле болочок жездем менен таанышкан. Эки ай агентте сүйлөшүп, андан кийин ошонун натыйжасында таанышып, 3 ай сүйлөшүп, андан кийин таанышып, кезигишкенден кийин экөө сүйлөшүп жүрүп, анан 3 айдан кийин үйлөнүшкөн да. Ал азыр экөө бактылуу үй бүлөлөрдүн катарын толуктап келди. Мен дагы мисал айткым келди, анткени ушул 4-5 ай мурун подружкабыз эме кылганда, агенттен таанышкан, курбу кызыбыз таанышып, анан алар деген ошо сүрөт аркылуу эле, агент аркылуу эле бири-бирин жактырып калып, анан андан кийин жолугушту да, уже жактырып калышты, андан кийин жолугуп эле, анан уже азыр жашап атышат да, жакшы жашап атышат. Анан дагы айткым келет, эми интернеттен бул интернет жана агент дегенде ошо пайдалуу жана пайдасыз жактарга сөздөр келип атат да. Пайдалуу жактары дегенде биз ошо маалыматты, мисалы бардык студенттер эле, бардык адамдар эле биз деген бат-баттан эме кылабыз, бат алабыз да, анычы. Мисалы кыскача гана жерлерин алабыз. Мисалы китепти бардыгын окуп чыккыча, анын кыскача орчундуу жерлерин алабыз.
Анан дагы бир пайдасы ошо алысты жакындатат деп атабыз. Анан пайдасыз жагы дегенде бул ошо азыркы жаштарыбызды, окуучуларыбызды аябай эле кымындай окуучуга боло эле жаштарыбызды дагы эмеге мисалы оюндарды ар кайсы клубка кирбей, азыр кайсы жерге кирбей, интернет менен эле оюндарда өзүлөрүнүн иши менен иштешпейт. Ошол Пайда берип атабы? пайда берген жок деп ойлойм. Анткени биринчиден адамдын ден соолугуна, көзүнө жана башка жерине зыян кетирип атат. Экинчиден анын убактысын алып атат. Үчүнчүдөн акчасы кетип атат. Төртүнчүдөн анын ал деген кандайдыр бир мыкаачылыкка да тартып атат да, анычы кандайдыр оюндар жанагындай коркунучтуу ошо эрекиндейлер тартып атат да. Анан сөгүнүп ошол жерде бири менен айтышып, тияк баш менен бияк баш сөгүнүп отурат да ошол жерде окуучуларчы. Анан мындай жаман көз караш да бул. Анан дагы пайда жагы дегенде бул ошо жалпы дүйнөлүк масштабта караганда бул мындай алдыга шашып, азыркы заманда адамдар деген шашып эмеде да, мындай шашып жашоодо да, шашып мындай алдыга мындай бат да, мындай эмнегедир мурунку жашообуз деген мындай кандайдыр бир жай темп менен келчү да. Азыр илимий техникалык революциянын аркасында кандайдыр бир мындай шашылган адамдар да. Ошону айткым келет. Рахмат. Негизинен ошол бүгүнкү тема агент тууралуу болуп атпайбы? Негизи жалпы ой жалпы ой бардык, негизи ар бир адамдын ою өзүнүкү деп коет. Мен да ошол өзүмдүн оюмду айта кетсем, негизи бул агент дегенибиз бул азыркы жашоодо агент, Facebook, Одноклассники деген көптөгөн интернеттин тармактары бар эмеспи? Негизинен бул менин оюмча бул мисалы агент дегенибиз кандайдыр бир мындай көнүмүш адат болуп калат да. Мисалы үчүн кирбей жүргөн адам аны кызыгат да, кандай болду экен деп, мисалы башкалар сүйлөшсө кирип көрсөм экен депчи. Ал эми ошол агентке кирип, агенттин кандай экенин, анын азгырык экенин билгендер, мисалы үчүн ошону билип туруп, жаман нерсе экенин билип туруп дагы, мисалы үчүн мен өзүмдөн эле алсам, мисалы мага пайдасы жок да агенттинчи. Бирок кызыгып, баары бир деле ошол кызыгуу баары бир биринчи орунда турат экен да. Кызыгуу менен ооба кандайдыр бир өзүнөн мындай тартылуу күчү бар да агенттинчи. Анткени ал мындай кандайдыр бир эмесин мисалы менин кызыккан нерсемди ошол өзүнө кандайдыр бир тартып турат да, мындай азгырык нерсе деп айта алам да. Саламатсыздарбы? Менин атым Касиет. Мен айтып кетсем, агенттин терс жагы да. Агент деген мисалы үчүн бул оор болуп калбайбы? Азыркы көп эле жаштар деген түнгө чейин, керек болсо таң атканча агент менен сүйлөшөт, уйкудан калат. Ошондон көрө мындай сабак окуп же бир кыска нуска нерсесин окуса деле ошол месине кире турган нерсе да. Анан агент телефонундагы мындай көп газеттерден, эмелерден окусаң, ал дегенде рак алып келет, оор алып келет дейт. А биз болсо ошол түнү менен журкандын ичине кирип алып, монтип ошо телефондун жанында жатасың, конечно. Таң атырат, Таң атырат, ошо таң атырат. Эртөөсүн сабакка келип уйкусурап, эчтеке көңүлү жок да. Бул аябай мындай агент ошо адамды өзүнө тартып эме кылат. Анан интернетти алсам, интернетте мисалы үчүн мен баягы күнү бир мугалим мага эме берди, рефератчы. Чынында мээме эчтеке кирген жок, интернеттен алып туруп, ошону өткөрүп туруп алып берип койду. Ошол алдыбы анан? Жок, мээме эчтеке кирген жок, темасы бар мээмдечи. А мен ошонун китептен бирден качап көчүрсөм дагы бирке болсо мээмде калмак да. Ошо интернеттин да бир чети зыян жагы да бар. Ал эми интернеттин да пайдалуу жактары, көптөгөн маалыматтарды алып, өзүңө да мындай кандай десең, жан дүйнөңө деле бир эме аласың да, жакшы жактарын деле. Бирок интернеттин да зыяндуу жагы бар, а агент аябай эле зыян деп айтам мен. Агенттин пайдасы жок. Ушул мен агенттин зыяндуу жактарын айтат элем да. Мен өзүм жатаканада жашайм, анан бирге комнатада чогуу жашаган кыз таң аткыча агентте отурат да. А калгандарыбыздын телефонубуз кирбегендигине байланыштуу кирбейбиз. Эме да. Анан ал кечке чакылдап таң аткыча отурат да, анан айтабыз да. Биз уктатасыңбы, биз сабак окутабыз дейбиз да. Ал жаман көрүп анан кийин кирип бир убакта чыгып кетет. Кирип эмне кылат аяктан? Билбейбиз, карабайбыз дагы да, кызыкпайбыз да. Анан мен журкандын ичине кирип кетет. Бирок баары бир комнатанын ичигинен угулат да чыкылдатат. Анан айылга бардым, барсак эле айылда сиңдим бар 10 класс окуйт да. Ал агентке кирип кечке агентте отурат экен. Анан айтат, сага почта ачып берейинби, мен агентке киргизейинби деп, анан үйдөн бир телефон таап мен агентке киргизип койду. Анан ал агент бир ай каникулда болбодумбу? Агентте бир айга чейин ошол айылда агент менен гана отурдум да. Эмне кылдың сен? Классташтарым менен, шаарда группалаштарым менен сүйлөштүм. Түшүнүгүм да жок да, чыгып жазганды билем, ачканды билем, башка эчтекесин билбейм. Бирдеме болсо эле сиңдиме берем, оңдоп берип, мынтип калды, антип калды депчи. Ошондо отуруп анан бияка келдик. Шаарга келгенден кийин да баягы телефон, баягы агентте отурдум. Анан ал телефон акыры эмне болуп бузулуп калды да, чыгыпчы. Иштебей калды. Ошо боюнча оңдотпой атам. Оңдотсом эле агентке кирген да менчи. Ору болуп калат экен да.
бүткүл кыргыздарды эле эмес, жаштарды, анын ичинен окуучуларды, ата энелерди ойлондурчу маселелердин бири. Бирок мен айта кетет элем, интернеттин, агенттин пайдасы күн санап ондоп, жүздөп ашып көбөйүүдө. Мисалы биздин эле бир чоң белгилүү адамдарыбыз деле бул жакта Казакстанда же Кытайда иштей алат да, ал интернет аркылуу гана иш кагаз жүзүндө билгенине метод алмаштырыпчы. Бул бир эле убакта эч жака учуп барбастан, барып келбестенчи. Бул эми илимий көрүнүш дей турган болсок, ал эми терс жактарынын эң эле жаманы, маселен, азыр студенттер айтып атпайбызбы, биз зыян, мен кирип чыга албай атам деп. Биз макулго 18 Ооруп калдым деп атат. Эмалар кандай мындай дарысын айтып бересиң? Жок, анан 18 жаштан өтүп кетип атып, биз ушинтип атабыз да. Биз айта турган болсок, азыр Кыргызстандагы эң орчундуу маселелердин бири болуп, бул ошо азыр ким билбейт, окууга кире элек баланын баары сотка басканды билет. Ал эми 3-4 класстан өткөндөрдүн баарына ата энеси сотка алып берип койгон да. Алардын 2 жылдан бери эле статистикага таянсак, алардын билим деңгээли аябай төмөндөп кеткен. Эмне десе сабакта интернетте отурушат, эмне десе уктабай, ооба китеп окуп атам деп бөлмөсүндө отура беришет. Анан мен да ушу агент тууралуу көптөн бери ойлонуп жүрүп, анан өзүм мен 3 почта ачтым да. Бирөөсү өзүм атыман ачтым, бирөөсүн кыздын атынан, бирөөсүн дагы бир баланын атынан ачтым да. Үчөөндө тең 3 башка. Анан мен көрөйүн дедим, ушу адамдар кандай болду экен депчи. Эмне мен алек болот экен. Мен өзүмдүн почтамда мен туугандарым эле бар да, досторум, жакын туугандарым. Беркилерде болсо, эми ар кандай иштери менен эметкен. Анан көптөгөн кезигүүлөргө чакырдым, келишти. Бирок өзүм экөөсүнө эле бардым. Бир кыз, бир балага эле бардым. Ада калгандарына досторум ата көрүүнө барбайм да. Анан алар ойлойм да, алар ошо көкмөбү депчи, мен өзүмө суроо берем да. Эми ошо тияктан көрүп эле кантип кезиккени келип атышат депчи. Анан адамдар мындай кичине ошо ар бир нерсени пайдаланардан мурун айта кетер элем, ошо акыл менен калса иш кылса депчи, агенттен дачы. Саламатсыздарбы? Негизи эле ар бир нерсенин жакшы жаманы агы карасы болот да. Анан агент интернеттин деле жакшысы, жаманы болот. Пайдасын алып аткандар ошол может үй бүлө кургандар, алар туура жагын алды, ошол агент себепкер болуп үй бүлө куруп калды. Анан кээ бир азыр айтып атышат, мисалы негизи эле адамдар суусаса суу ичет, ачык болсо тамак жейт, ошондой эле ар бир адам өзүнчө бир кызыкканы болот да. Кээ бирлер музыкага кызыкат, кээ бирлер иманга жакын, ошондой эле агенттин интернеттен ошондой өзүнө эмне муктаж болсо өзүнө ошондой алат да. Мисалы интернетке мен деле кирем, көп үйдө интернет бар бизде, анан дайым эле исламский сайттарды издейм. Ал жактан исламский сайттарда деле негизи туурасы бар, туура эмеси бар, анан ар бир адам өзүнөн да. Анан айрымдар айтып атат, интернет баарын тартып атат депчи. Ал интернет, агент тартып атат деп. Ал эмне келгиле мага киргиле деп тартмак беле өзүн. Өздөрү тартылып атпайбы жаштардын баары. Ошондой эле анан агенттен мен деле сүйлөшөм. Бирок андай таанышып алалы, анан кандайсың, жакшысыңбы, эмне кылып атасың, андай эмес да. Мен туугандарым менен сүйлөшөм. Анан баягы менин бир тууганым бар, ал коляскада отуруп калган. 4 жыл болуп, 5 жыл болуп калды. Көңүлүн көтөрөсүн, Кудайга шүгүр, ал иманга келген, 5 маал намаз окуйт. Ошондой эле себептер менен сүйлөшсө болот. Ал адам өзүнөн да, анан ошону колдонгондо анан сактанганы билиш керек да. Бул жагы мага пайдалуубу же пайдасызбы? Жакшы, кол чаап коелу. Жакшы. Мусулман кыздарга балдар менен таанышыш кыйыныраак туурабы? Мусулман балдарга кыздар менен таанышыш кыйыныраак. Может, агент аркылуу таанышкан оңоюраактыр. Мисалы, эмеде жок да, шариятта жолугушу бар деген жок. Агент аркылуу отуруп алып, жакшы акылдуу досуң алып келип отуруп алып, анан сонун сөздөр жаздыра берип таанышып алса болот да, туура? Туура, бул деле баягы иманды терең түшүнгөндөр, алар ашыкча сөздү жазбайт, мисалы. Эмне кылып атасың, эмне ичип атасың, эмне жеп атасың, эмне кереги бар ага? Туурабы? Ал баягы ислам тууралуу, иман тууралуу, балким жүрөгүнө бир нерсе жеткирейин деп аткандыр, балким хадистердин, аяттардан жазып аткандыр. Бул жагы туура. Мисалы, мен эмеде мында бир лох шустрый дозун алып келип алат, анан кийин кыз менен мен эметип койчу, мага жазып берип койчу деп, анан кийин аябай жаздыра берет, анан кийин тиги лохту сүйүп калышы мүмкүн да. Ошондой кылса болобу? Негизинен азыр сиз айтып отуңуз, имандуу кыздардын балдар менен таанышканда тартынат, алысайт деп. Мен өз көзүм менен көрдүм, кечээ мындай хижап кийинген кыз балкондон карап турсам, бала менен кадимкидей сүйлөшүп турат. Бул чындыгында бул ислам дининде мындай жат көрүнүш болуп эсептелинет. Негизинен агентти жамандайсыңар, агент жамандайсыңар студенттер. Агентти жамандаган бүт барга өзүңөр жамансыңар. Аны жамандыкка колдонгон өзүңөр жамансыңар. Ошол агентти силер жакшылыкка колдонсоңор, ошол агентти жакшы жагына билсеңер, силер агентти мактамаксыңар. Агент жакшы деп. Мен агенттин терс жактарын айтмакчымын. Анткени агентке мисалы
биринчи адам киргенде мындай сүрөт койдум. Агенттин терс жагы көп деп ойлойм, анткени көп кыздар алдан азынып калгандар болуп атат, алданып калгандар болуп атат. Мисалы алсак, окуучулар да окубай калышып атат. Агенттен мисалы биринчи киргенде сүрөтүн коюшат, мен сүрөтүм мындай жаман экен, ага баа коюшат, сүрөтүм жаман экен деп кайгырышып, агент барган сайын кызыктуу болуп, агентке көп эметип, ошо мен эмем жаман экен деп кээ бир кыздар азынып калышып атат. Ал эми кээ бир кыздар болсо алданып калышып атат. Мисалы картаң эле кишилер өздөрү жаш балдардын сүрөттөрүн коюп, кыздарды алдап койгон учуру болуп жатышат. Бүгүнкү күндө илим дагы, техника дагы, ошону менен кошо дагы жаштар дагы өнүгүп атат. Негизинен азыркы учурда айта кетсем, агент сүйлөйт, тил эсе алат болуп калды. Көпчүлүк жаштар ошол агент менен ошол технологиялык жакта көбүрөөк берилип кетти. Ал эми дүйнөлүк статистикалык маалыматтарды алып карасак, күнүнө 200 миң адам агентте почта ачылат экен. Күнүнө. Ал эми 3 миллион жаңы нерселер ойлонуп табылат экен. Анын 297 миллиону жокко кетирилип, анын 3-өсү гана элге тарап колдонулууга берилет экен. Ал эми ошондой эле технологиянын өнүгүшүнө карата азыркы учурда дагы япондор жаңы нерсе ойлоп таптыр, жаңы очки. Бир жагы менен кадимкидей көрүп кетесиң, бир жагы менен телевизор көрөт экенсиң. Мындай бир жагынан мындай антеннасы болот экен, ошол антеннасы чыгарганда кадимкидей телевизор көрүп кете берет экенсиң. Анан дагы негизи айта кетсем, бара дейт, адамдын мондой колунда этине кадимкидей флешка салынат дейт. Бирок ошол экспертти чычканга жасап көрүптүр. Чычкан адамдын этине жакын болгон үчүнчү. Кандай болуптур анан? Ошол колдонууга берилип, уже флешка салса болот экен да. Ошондон кийин япондор ошону ойлоп, колуна дагы, ошо кулагынын мындай артына дагы флешка салса болот экен. Анан ошондо адамдар сурап калат да, бири-бирине, сен канча гигасың же канча мегабайтсың деп. Жаштар сүйлөсүн. Өмүр бою максатсыз жасаган адамдан дейт, жумуртка тууп, уя курган балапандын ниети артык дейт. Андыктан биз максатыбызды түз коюшубуз керек. Туура жолго башлай. Япондор флешка койсо, ошол флешканы да кыргыздар туура эмес колдонуп алат дагы, жаман жагын айтып отурду. Ошол япондор чыгарган флешканы биз туура жолго, адамдык сый-урматка колдонушубуз керек. Ошондо гана биз ошол чыгарылган технологиянан дагы же болбосо кандайдыр бир жакшы нерсенен дагы ийгиликке жетишебиз деп чоң рахмат. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы. Саламатсыздар. Бул айтып атпайбы, интернет зыян менен пайда жагын айтып кетким келет да. Биз жакында курсовой жазыш керек болот да. Мен ал жака том китептерди барактап отурбай эле интернеттен керектүү маалыматты ылдам эле алып жазып койгонго ыңгайлуу да мен үчүн. Азыркы убакта аябай кымбат болуп жаткандыктан. Анан агенттин эле пайда зыян жагы бар, бирок ал зыян жагын, пайда жагын колдонуш адамдын өзү үчүн да. Ассаламу алейкум. Азыр агенттин пайдасы жана зыян жагы айтылып кетпеди. Пайда жагы бул жана жакындар менен сүйлөшкөн, туура ага кошулам. Жана ошондой эле ага эдинсе да кетет. Ал жол кире эметти кымбаттады, эдинсе эч ким сала албайт. Ошондой эле азыр көпчүлүгү агенттен 20-30 киши менен сүйлөшөт, бирок 1 саатта 1 эле сом жейт. Зато анын ордуна канча деген маалыматтарды угат. Бул жакшы жагына кошулат деп ойлойм. Ал эми зыян жагы жанакыдай башка сүрөттөрдү коюп, кичинекей бала, мен башыман өткөн бат эле окуяны айтып берейин. Интернет клубка кирсем, кичинекей бала мусор чакасын көтөрүп келди. 5 сомго интернетке отурду да агентти ачып, бир менден улуу кыз менен сүйлөшүп атат. Мен сени сүйөм, мен сага кечинде чалам, сенин сүрөтүң ой сонун симпатичный экенсиң деп. Жанында мен отуруп күлүп атам да, күлсөм, эже, может, логиниңерди бересиз деп атпайбы? Анан койсо экен, жакшы эле өзүң менен теңдүүлөр менен сүйлөш деп берген жокмун. Мына ошо зыян жагы кичинекей балдар ата-энесин алдагандыкка чейин жетип атат. Мусор төгөм деп кетип атат да. Канча жашта бала? Ал азыр эсептесем бир 7 жашка. Школго да бара эле, кичинекей бала. Зато ал менден интернетти аябай жакшы билет экен да. Анан эми уялбай менден логинимди сурап атат. Может, кечинде сүйлөшөбүз деп. Өзүм уялганыман кой дедим. Сен жакшы бала экенсиң, үйүңө жакшы эрте бар дедим да. Ошо жаман жагы ата-энесин эрте алдап атышат да булар. Алдаганга чейин жетип атат. Ошо, рахмат. Мен Алтынбек Исмаиловдун ыры менен айткым келди. Байка кыргыз бир нерсе